Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, эфирде парламент программасы. Жогорку кеңештеги акыркы чечимдер, санариптик реформалар жана кадрдык жаңылануулар тууралуу бүгүнкү чыгарылыштан көрө аласыздар. Алгач кыскача анонс менен таанышып алыңыздар. Алдыда жогорку кеңеш толук санариптик форматка өтөт. Төрага Марлен Маматалиев сунуштаган 5 жылдык стратегия парламенттин ишин түп тамырынан бери жакшы жакка өзгөртөбү? Ал деген канчалаган адамдык ресурсту үнөмдөө, ал эле эмес канчалаган каражатты дагы үнөмдөө. Бул апта ичи парламентте кадрдык жаңылануулар менен коштолду. Болот Ибрагимов жогорку кеңештин төрагасынын орун басары болуп шайланса, Эльвира Сурабалдиева эл аралык иштер боюнча комитетке төрайым болду. 13-чү көп мандаттуу округтан шайланган депутаттар эл өкүлү макамын алышты. Парламентарийлер мамлекеттик сыйлыктардын санын кыскартуу боюнча документти колдоду. Азыркы келип аткан мыйзам долбоорунда ушу саламаттык сактоо жөнүндө бир да сөз жок да. Жогорку кеңеште санариптик реформалар башталат. Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев парламенттин ишин санариптештирүү боюнча жаңы 5 жылдык стратегияны сунуштады. Анын алкагында депутаттардын иши толугу менен электрондук форматка өтүп, кагассыз документ жүгүртүү үчүн ар бир эл өкүлүнө атайын планшеттер берилет. Төрага белгилегендей, санариптештирүү президенттин администрациясында 1 миллиард 2 миллион сомдон ашык каражатты үнөмдөөгө шарт түзгөн. Эми мындай тажрыйба жогорку кеңеште да колдонулуп, жетекчилердин жыйындарга онлайн катышуусуна жана шайлоочулар үчүн заманбап коомдук кабылдамалардын ачылышына жол ачарын билдирди. Тилекке каршы дагы деле тонналаган кагаздар менен жумуш жүргүзүлүп атат да. Биз биринчи кезекте ошол комитеттин өзүнүн өткөзүшүн реформалоо багытын карап атабыз. Биринчи кезекте ушул биздин чечим кабыл алгандардын канчалык түрдө эффективдүү болушу, ал деген канчалаган адамдык ресурсту үнөмдөө, ал эле эмес канчалаган каражатты дагы үнөмдөө. Мобилдик приложение менен жана ошондой эле ошол планшетке баардык материалдар жүктөлсүн деп атабыз. Мыйзамдардын проекттери, долбоорлор жүктөлсүн деп атабыз ал жерге. Ошол сыяктуу эле биз ошол кагаздардан баш тартып, баардыгын электрондук форматка өткөзөбүз деген биринчи ушул кадамдарыбыздын бири деп айтсак болот да. Сөзсүз түрдө бизде дагы эми комитеттер онлайн түрүндө өтө тургандай мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кайсыл бир министрлик же кайсыл бир атка минер буяка келиш үчүн өзүнүн ордун, өзүнүн жумушун таштап келип атат. Ал жакта өзүнүн жумушу калып калып атат. Эми алар өзүнүн жумуш ордунда отура берет, кадимкидей эле жумушту алып бара берет. Анан эгерде керектүү болсо биз комитет аркылуу аларга суроолорду бергенге, онлайн аркылуу суроо бергенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ар бир депутаттын өзүнүн ушундай бир график болот. Ал графиктин алкагында өзүнүн округунда, бизде 30 округ болгонго байланыштуу, ошол округда отуруп алып, элдердин, жарандардын өзүнчө ошондой онлайн кабылдамасы болот. Эл менен тыгыз байланыш болуу, биринчиден, экинчиден элди кыйнап ал жактан алып келип кереги жок. Ал ошол жерден отуруп алып эле бизге толук түрдө өзүнүн жагдайларын, наказдарын айтканга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бизде 5 депутаттык топ бар. Ошол 5 депутаттык топтун өзүнчө эми коомдук кабылдамасы болот. Ошол коомдук кабылдамага кадимкидей эле кирип, өз арызын таштап, ошол учурларда группалардын депутаттары очередь менен чыгып, ошол граждандарды, элдерди, келген элди кабыл алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Өзү келеби, баласы менен келеби, ошолорго толук түрдө шарттарды дагы биз бул жерден түзүп бергенге мүмкүнчүлүктөрдү түзөбүз. Мобилдик приложение түзөбүз. Ал жерде дагы ушу мобилдик приложение аркылуу жарандардын биздин чыгып аткан мыйзамдарга, биздин чыгып аткан кабыл алган чечимдерге толук түрдө ар бир жаран кадимкидей эле мобилдик приложение аркылуу киргенге мүмкүнчүлүктөрдү да түзүп беребиз. Ушундай бир этаптагы реформалардын бири, анан эми дагы Кудай буйрса башка дагы реформаларды кылганга аракет кылабыз. Эми эл аралык жолугушууларга токтолсок, жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев Германия Федеративдүү Республикасынын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Моника Линхартты кабыл алды. Алгач төрага Моника Линхартты Кыргызстандагы дипломатиялык ишмердүүлүгүнүн башталышы менен куттуктап, тажрыйбалуу элчи катары эки мамлекеттин кызматташтыгын жаңы деңгээлге чыгарарына ишенерин билдирди. Тараптар экономикалык алакаларды, анын ичинде соода, логистикалык маселелерди жана транспорттук хабты өнүктүрүү багыттарын талкуулашты.
Ошондой эле төрага Марлен Маматалиев Пакистан Ислам Республикасынын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Алтамаш Вазир хан менен жолугушту. Баарлашууда тараптар эки өлкөнүн саясий экономикалык кызматташтыгын өнүктүрүү, өзгөчө парламенттер аралык кызматташтыкты кеңейтүү тууралуу диалог курушту. Төрага Кыргызстан Пакистан менен соода экономикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды тереңдетүүгө кызыктар экенин белгилеп, президент Садыр Жапаровдун Пакистанга жасаган мамлекеттик сапары ийгиликтүү өткөнүн эске салды. Өз кезегинде элчи Алтамаш Вазирхан парламенттер аралык кызматташтыкты күчөтүүнүн маанилүүлүгүн арастап, Марлен Маматалиевди Пакистанга расмий сапар менен барууга чакырды. Жогорку кеңеш менен Европа парламентинин ортосундагы парламенттер аралык кызматташтык комитетинин 18-чи отуруму өттү. Жыйында тараптар соода экономикалык байланыштарды, инвестициялык климатты жана билим берүү тармагындагы өнөктөштүктү талкуулашты. Иш-чарада сөз сүйлөгөн тең төрайым Салтанат Аманова парламенттер аралык кызматташтык Кыргызстан менен Европа бирлигинин ортосундагы ишенимди бекемдөөнүн маанилүү механизми экенин билдирип, мындан ары да өнөктөштүктү ырааттуу өнүктүрүүгө кызыктар экенин айтты. Парламентте жаңы шайланган депутаттардын ант берүү аземи өттү. 13-чү көп мандаттуу шайлоо округунан келген Айбек Алтынбеков, Талант Мамытов жана Айгүл Карабекова расмий түрдө өз ишине киришти. Ал эми өз арызынын негизинде кеткен депутат Элдар Сулаймановдун ордуна Азизбек Абдуллаев келсе, Талайбек Сарыбашев Ош шаарынын мэри кызматына дайындалган депутат Жанарбек Акаевдин ордуна келди. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров жаңы эл өкүлдөрүнө депутаттык күбөлүк жана төш белгилерди тапшырды. Депутат Болот Ибрагимов Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары болуп шайланды. Мекенчил ынтымак депутаттык тобу Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары кызматына депутат Болот Ибрагимовдун талапкерлигин көрсөттү. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгында Болот Ибрагимов Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары болуп шайланды. Анын талапкерлигин 53 депутат колдоду. Бул тууралуу Жогорку кеңештин тиешелүү токтому кабыл алынды. Тармактык комитеттерде да кадрдык жаңылануулар болду. Эльвира Сурабалдиева Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин төрайымы болуп шайланды. Ал эми Бактияр Калпаев өнөр жай саясаты, транспорт, отун энергетикалык комплекс, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин төрагасынын орун басары болду. Бул тууралуу Жогорку кеңештин тиешелүү токтому кабыл алынды. Парламентте депутаттык топтордун курамында жетекчилик алмашуулар орун алды. Жогорку кеңештин кезектеги жыйынында бир катар бирикмелердин лидерлери өз ыйгарым укуктарын өткөрүп беришти. Тактап айтканда, буга чейин Нурланбек Азыгалиев башкарып келген Ата журт тобунун жетекчилик кызматын депутат Дастанбек Жумабеков колго алды. Ал эми мекенчил депутаттык тобунун башчысы Кундузбек Сулаймановдун ордуна Талант Мамытов шайланды. Ошондой эле Ала Тоо тобунун жөгү депутат Талайбек Масабировго ишенип тапшырылды. Өлкөдөгү мамлекеттик бийликтин бардык институттары мыйзамдын негизинде жана анын алкагында иш алып барганда гана коомдо адилеттүүлүк, тартип жана туруктуулук камсыздалат. Мындай пикирин Жогорку кеңештин депутаты Талант Мамытов парламент жыйынында билдирип, мыйзам үстөмдүгү мамлекеттик башкаруунун башкы принциби экенин белгиледи. Депутат парламент эл тарабынан шайланган өкүлчүлүктүү орган катары жарандардын үнүн жеткирүү, мыйзам чыгаруу жана көзөмөл жүргүзүү функцияларын аркалап келерин ырастады. Мамлекетибиздин келечегин, ынтымагын эң негизги приоритетке коюш керек деп эсептейм. Кандай болсо дагы ушундай талаш тартыш учурда мезгилде биз өзүбүздүн калыс сөзүбүздү айтып, эң негизгиси мыйзамдар менен гана өз ишибизди алып барыш керек деп ишенем. Министрлер кабинетинин курамында жаңы дайындоолор Жогорку кеңештин депутаттары президент тарабынан сунушталган талапкерлерди талкуулап, бир добуштан колдоп беришти. Коопсуздук, экология, өзгөчө кырдаалдар жана транспорт тармактарына келген жаңы жетекчилер тууралуу кийинки сюжетте. Жогорку кеңеш улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызмат ордуна Жумгалбек Шабданбековду дайындоого макулдук берди. Шабданбековду парламентарийлерге президенттин жана министрлер кабинетинин Жогорку кеңештеги туруктуу өкүлү Бектур Зулпуев тааныштырды. Урматтуу депутаттар, макулдугуңарды берип коюңуздарды суранам. Эл өкүлдөрү атайын кызматтын жаңы төрагалыгына дайындалып жаткан Жумгалбек Шабданбековго ийгилик каалап, коомчулукта талкуу жаратып жаткан кармоолор боюнча пикирин билдиришти. Силердин ичинде УКМКда вазелин, лизун, ар кандай ушундай аталыштар менен кишилер жүрөт да. Канча дагы ушундай киши бар. Кетеби жумуштан, алар жоопкерчиликке тартылса, анда башка иштер
жаңыдан каралау ушул маселе туруп атат да. Ну действительно бул маселе алардагы бир топ эле кишилерге зыян келтирген да. УКМКнын азыр мына көптөгөн кызматкерлери кармалып жатат. Ушул балдар частный аудиторлорду нанимат этип алып, ишкерлерди өз билгениндей текшерип, акчаны силер мамлекетке зыян кылып атасыңар деп коркутуп, үркүтүп, ишкерлерди талап тоноп дегендей мамлекетке кустуруп, ушул темаларды Кудай буйрса сиздерди токтотуп бересиздер деген ишкерлердин өтүнүчүн мен сиздерге айтып коеюн деп чечтим. Рахмат чоң. Өлкөдө туруктуулук менен тынчтыкты камсыздоодо жана жарандардын коопсуз жашоосуна шарт түзүүдө улуттук коопсуздук кызматынын ролу чоң. Верю и надеюсь, что, несмотря на сложившиеся обстоятельства, вы восстановите авторитет органов национальной безопасности. Действительно, граждане должны чувствовать защиту и уверенность в завтрашнем, несмотря на сотрудников ГКМБ, а не испытывать страх. Кайсы бир деңгээлде кызматкерлер бир натыйжа көргөзөбүз, цифрадан өсүш болобуз деп атып, көп мамлекеттик кызматкерлер бүгүнкү күндө ушул мамлекеттик кызматкер болбой калды. Албетте, коррупционер болсо, мамлекеттин өнүгүүсүнө тоскоолдук жараткан кызматкерлер болсо, аларга иш козголуш керек, тиешелүү иш жүрүш керек. Бирок бейгүнөө кызматкерлерде бүгүнкү күндө тиешелүү бир адамдардын аркасында иштеринен колжоолук калып, бүгүнкү күндө темир тор аркасында отургандар бар, же болбосо жумушка келе албай калгандар бар да. Ошон үчүн ушул тармакта дыкатыр иштеп берсеңиздер. Андан тышкары жалпы жыйында парламентарийлер 3 министрди кызмат ордуна дайындоого макулдук берди. Алар Урматбек Шамырканов өзгөчө кырдаалдар министринин кызматына, Акыл Токтобаев жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин кызматына, Талантбек Солтобаев транспорт жана коммуникациялар министринин кызматына талапкерлиги жактырылды. Кыргызстандын экономикасы акыркы жылдары туруктуу өсүштү көрсөтүүдө. Бул эл аралык каржы институттарынын ишенимин арттырып, өлкөгө инвестициялык агымды көбөйтүүгө шарт түзүүдө. Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы Кыргызстанга экономика, энергетика жана суу чарбасын колдоо үчүн 1 миллиард доллардан ашык каражат бөлүүгө даяр. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Кыргызстан 2030 жылга чейин эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынан 1 миллиард 26 миллион 760 миң доллар каражат алат. Финансы, бюджет, ишкердик жана атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча комитеттин отурумунда бул багыттагы келишимдин долбоору каралды. Финансы министринин орун басарынын айтымында 32,7 миллион доллар грант, 994 миллион доллар кредит катары берилет. Бул 1,5% менен 25 жылга каралган, жеңилдетилген мезгил 5 жыл. Каражаттар төмөнкүдөй бөлүштүрүлөт. Экономиканы колдоо багыттарына 400 миллион доллар, энергетиканын ичинде Камбарата бир кесинин курулушуна 362,7 миллион доллар, суу ресурстары жана ирригация тармагына 180,2 миллион доллар, санариптештирүү багыттарына 61 миллион доллар. Албетте буга чейин бул тармактар колдоого муктаж болуп келген. Мына бүгүнкү күнү ушул акча каражаттар бөлүнүп, ушул тармактарга мындайча айтканда жанданат деген чоң үмүтүбүз бар. Бул ратификацияга келет. Ошол ратификациядагы болуп аткан учурда уже конкреттүү түрдө багыттар боюнча мен ойлоймун өзүбүздүн сунуштарыбызды беребиз. Соңку жылдары Кыргызстандын экономикасы туруктуу өсүштү көрсөтүп жаткандыктан өлкөгө эл аралык каржы институттарынын ишеними артып, каражаттарда арбын карала баштады. Анткени менен өлкөнүн рейтинги жогорулаган сайын гранттардын суммасы азайып, насыя бериле турган мөөнөт да кыскарып жатат. Ошондо жок дегенде бир 200 же 300 миллион грант алганыбызда бул биздин утуш болот эле да. Ошол соглашенияга макулдашууга бизди дагы кошуңуздар деп да айтканбыз. Колдоого татый турган бул макулдашуу, бирок дагы бизге пайдалуу жактарын киргизсек болот эле да. Депутаттарды көбүрөөк энергетикадагы абал, мындагы кризистен чыгуунун жолдору жана чакан гэстерди курууда жеке ишкерлерге колдоо көрсөтүү сыяктуу маселелер кызыктырды. Электр энергиясы боюнча мына чакан гэстерди жеке ишкерлер аябай кызыккандар көп да. Ана мына айрыкча тоолуу аймактарда. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө мен тааныган эле ушу ишкерлер Алай районунда да, бирок бүгүнкү күндө ушу акча каражаты да кандай алыштын жолун билбей ошол маселе болуп атат да. Калганын бүт баарын тактап, керек болсо теолорунан бери даярда. Ушуну каяктан кандай пайыз менен ушулардан
акча алса болобу, болбойбу? Фонддор тарабынан дагы ошондой эле жогорку айтылып аткан чоң ири инвесторлор тарабынан дагы кандай жол менен ошолорго жардам берсек болот деген багытта дагы биргеликте жумуштарды алып баратабыз бүгүнкү күндө. Министрдин орун басары белгилегендей, тыштан алынган бул каражаттар мамлекеттик карыздардын көлөмүнө анчейин таасир бербейт. 2025 жылдын 30 ноябрына карата алынган маалыматка ылайык тышкы карыз 5 миллиард 288 миллион долларды, ички карыз 3 миллиард 561,5 миллион доллар түзөт. Энергия эффективность боюнчачы. Ошол боюнча силерге мен конкреттүү сунуштарды айтат элем. Ушул алып аткан кредиттерди максаттуу пайдалансак, ошол өзүңүздөр баса белгилеп айткандай баардык нерсе өзүнүн убакыт саатында белгиленген убакта ишке ашса, эртең кайтарууда дагы элибиз үчүн дагы, мамлекетибиз үчүн дагы жеңил болот. Социалдык багыттагы долбоорлорго да каражат каралабы деген маселе көтөрүлдү. Аткаруу бийлиги бул чара башка эл аралык институттардын колдоосу менен ишке ашаарын билдирет. Жыйынтыгында тармактык комитет аталган алкактык макулдашуунун концепциясын колдоп берди. Чакан ГЭСтерге мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Эми алардын чектик кубаттуулугу 30дан 50 мегаваттка чейин жогоруламакчы. Жашыл экономикага өтүү максатында иштелип чыккан демилге өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун чыңдоого шарт түзөрү маалымдалды. Энергиянын кайра жаралуучу булактарын өркүндөтүү жана энергетика тармагына инвесторлорду тартуу максатында Чакан ГЭСтердин чектик кубаттуулугун 30 мегаваттан 50 мегаваттка чейин жогорулатуу мерчемделүүдө. Учурда колдонулуп жаткан 30 мегаваттык чек бир катар экономикалык жактан натыйжалуу жана инвестициялык жактан жагымдуу долбоорлорду ишке ашырууну чектеп келүүдө. Натыйжада потенциалы бар айрым долбоорлор толук көлөмдө ишке ашпай калууда. Ал эми депутат Үмөталы Кыдыралиев энергетикалык көз карансыздыкка жетүү үчүн коңшу мамлекеттердин тажрыйбасын карап чыгууну айтты. Казакстан, Өзбекстан, даже Армениядачы бул предельный диапазонду булар коюшуп атат 50-100 мегаватт депчи. Эми биротула 50-100 эле алып келбейсиңерби? Эмне кыласыңар 50 деп алып келипчи? Эми көрүп атасыздар да, инвесторлор келип атат, биз деген ошол эле жок дегенде Орто Азиядагы кошуналар менен бир конкуренттүү болушубуз керек. Кээ бир мамлекеттерде 20 мегаваттка чейин чектөө коюлган, кээ бир мамлекеттерде 30га чейин коюлган, кээ биринде 50ге чейин коюлган, максимально ошо 50ге чейинки коюлган парокду алып бүгүн биз мыйзамды сунуштап атабыз. Демилгечилер аталган мыйзам инвесторлорго жаңы эшиктерди ачат деп ишеним артууда. Талкууда эл өкүлдөрү бул багытта мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердеги көйгөйлөрдү чечип берүү талабын коюшту. Кандайдыр бир жардам көрсөтүшүбүз керек да. Мүмкүн электр энергияга коюлган тарифтерин мүмкүн ал ишканага азайтабы, же болбосо бизде ошо райондордо ушундай да, светке каршы болуп калды деле ал ишкананын светтерин өчүрүп эле салышат. Мүмкүн ошол жагынан колдоо кылып светтерин өчүрбөй. Негизи бул деген бүт эле республикада болуп аткан көйгөй да. Өзүм 18-округтан келгендиктен ошо ал жерде жеринен көрүп билип жүрөм, ишканалардын иштегендерин билип жүрөм, кышка жайга карабайт. Мен мыйзам долбоору боюнча сунушум жок, толуктам жок. Мыйзам долбоорун колдойм, мен максат милдетин таанышып көрдүм, мен жогоруда белгилеп айттым. Мен мына элдердин кайрылуусуна белгилеп кеттим. Каракулча районунун тургундар жашоочулары боюнча 2023 жылда бир лимит белгилешкен экен. Мына 3 жыл өткөндө 2026 дагы ошол берип атат да. Бул муктаждык, бул канааттандырбай атат да элдерди. Жыйынтыгында депутаттар аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп берди. Эсептөө палатасынын аудиторлорунун саны кыскарат. Президент тарабынан демилгеленген бул багыттагы конституциялык мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш биринчи окууда карап колдоп берди. Эсептөө палатасынын аудиторлорунун саны кыскарат. Президент тарабынан демилгеленген эсептөө палатасы жөнүндө мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш бүгүн биринчи окууда карады. Эсептөө палатасы негизи коллегиальный орган болгонуна жараша кеңештен турат. Кеңешке ошо 9 мүчө болот эле. 9 аудитордун ичинен бирөө төрага болуп шайланат. 8 аудитор. Ошол кеңеш болуп эсептелет. Анан бүгүнкү күндө ошону 3кө кыскартуу маселеси каралып, урматтуу президент тарабынан демилгеленген. Алмазбек Акматов белгилегендей,
бул өлкө башчысы тарабынан демилгеленген оптималдаштыруу боюнча реформанын бир бөлүгү. Муну менен катар ар бир аудитордун жеке жоопкерчилиги жогорулатылат. Эң негизги жаңылыктардын бири аудиторлордун саны 3-кө кыскарат. Бирөө президенттин, калган экөө парламенттин демилгеси менен тандалат. Мындан тышкары, жаңы документ мекеменин ыйгарым укуктарын кеңейтүүнү сунуштайт. Мурда ведомство мамлекеттик мүлк менен мамлекет кепилдик берген каражаттардын эффективдүүлүгүн гана текшерсе, өзгөртүүдөн кийин ал финансылык аудитте нормага шайкештик аудитин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алат. Депутат Эльвира Суравалдиева кыскартууда жумушсуз кала турган аудиторлордун абалына кызыкты. 6 адамды эми убагында сунуштап, убагында дагы парламентте элегенен өтүштү эле. Ушул адамдарды резервке киргизсек болобу сиздердикине? Же болбойбу андай? Кадровый резерв деген түшүнүк бар да. Эльвира Жыргалбековна, бул конституциялык мыйзамды кабыл алып атканда ушул норманы биз киргизгенбиз. Тилекке каршы парламент каршы болуп койгон. Биз экинчи окууга дагы ушуну сунуштайбыз. Ошол аудиторлорубузду вакантный место болсо конкурсу жок эле алганга. Ошондой эле квалификациялык талаптар такталган. Кандидат жогорку билимге ээ болушу, экономика, финансы же мамлекеттик аудит тармагында кеминде 9 жылдык тажрыйбасы болушу керек. Эсептөө палатада жарандык кызматка өтүү тартиби мамлекеттик кызмат тууралуу мыйзамга ылайыкташтырылат. 11-чи беренесинде турат. Закон о госслужбенин 11-чи беренеде бул жерде мамлекеттик жарандык кызматчылардын, муниципалдык кызматчылардын ишин баалоо деп турат. Силерде аттестация, бул жерде аттестация жөнүндө көрсөтүлгөн эмес да. Юристтер менен бир дагы отурсаңыздар. Закон тиги госслужбеге бир аз менин оюмча бул каршы келип калгыдай да. Ушуну бир карап көрүңүздөрчү, эске салып карап көрүңүздөр. Экинчи окууга чейин атак мен концепциясын колдойм. Мыйзам долбоору ошондой эле эсептөө палатасынын кеңешинин курамын жаңыртууну карайт. Маалыматка ылайык, аудиторлордун санын кыскартуу бюджеттик 30 миллион сомдук чыгымды үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк жаратат. Өлкөдөгү автоунаа жолдордун абалы жогорку кеңештин тармактык комитетинде каралды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматында өткөн жылы 1600 чакырымдан ашык жол курулуп, оңдоодон өткөн. Анткени менен эл өкүлдөрү жаңы салынган жолдордун сапатына кооптонушууда. Тактап айтканда, оор жүк ташуучу унаалар асфальтты тез эле жарактан чыгарып жатканы сынга алынып, бул маселени чечүү талабы коюлду. Өткөн жылы министрлик тарабынан жалпы 1606 чакырым жолдо куруу жана оңдоо иштери жүргүзүлгөн. Анын ичинен 1545 чакырым жолго асфальт төшөө иштери аткарылды. Өлкөдөгү жолдордун абалы боюнча маалымат берген транспорт министрлиги 2025 жыл алар үчүн жемиштүү жылдардын бири болгонун белгиледи. 25 жылдын жыйынтыгы менен бардык булактарды эске алганда такталган бюджеттин жалпы көлөмү 57 миллиард 128,6 миллион сомду түздү. Анын ичинен 52 миллиард 942 миллион сом фактически каржыланды. Республика аймактарында автомобиль жана ички жолдор тынымсыз курулуп, оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Деген менен оор жүк ташуучу унаалар жаңы салынган жолдордун бат эле жарактан чыгуусуна себеп болууда. Бул маселеге тынчсызданган эл өкүлдөрү сунуштары менен бөлүштү. Элдин наразычылыгы сөз түрүндө бар. Эми мен бир ыкма жолун сунуштап кеттим. Жеке компания болгон учурда кайсыл бир айыл жергесинде өз ишмердүүлүгүн жүргүзгөн кезде азыр мына чүй өрөөндө бул тажрыйба колдонуп жатат. 15% үлүшүн ошол эле жергиликтүү өз алдынча башкармалыкка милдеттүү түрүндө өткөзүп берет. Ошонун айрым бир пайызын аталган жол тилкелердин калын оңдоо жумуштарына жумшаш керек деген бир ойдомун. Депутаттардын пикиринде туура эмес салынган жолдордун кесепети адам өмүрүн алган кырсыктарга алып келүүдө. Көл нарым өтпөгөн киши жок Кыргызстан боюнча туурабы? Бүгүнкү күнгө объездной айлама жол барат дагы кеминин башынан кирет, ошол жерден анан кийин кеминин шаарчасын аралап өтүп кетет. Ошол жерде элдер тиги жолдун элдер жолдун бияк бетинен тияк бетине өтө албай калышты. Кыйналып атышат. Бир үйдөн 4 адам каза болгон фактылар бар. Бообек айылында. Şu жолду şu айланып аркы кемин шаарчасынан сырттан чыгарып кетсе 15 чакырым жер экен. Кеминде бир эмес 2 цементтин завод курулуп атат. Кытайдан чоң жүк ташыган автоунаалардын баардыгы кемин шаарчасынан өтүп атат. Шаардын ичи кемин шаарчасынын ичинен дагы элдер тияк бетинен бияк бетине өткөнгө өтө кыйын болуп калды да. Маалыматка ылайык, жол тармагын тейлеген куруучулардын айлык маянасы орточо 20 000 сомду түзөт. Учурда бул сумманы жогорулатуу каралып жатыптыр. Минтрансның астында ГПда госпредприятиялар бар.
ушулар бир пайда таап келип атабы, кандай болуп атат, алдын ала кандай пландары бар дагы, булар эмне жумуш аткарат, ошол эле айлыктарын, ошо жанагы кылып аткан жумуш бааларын көтөрүп, кантип айлыгын көтөрүшү ошондой барбы сизде бир анализ? Биз өзүбүздүн сунуштарды бердик, ал жерде рабочий комиссия түзүлдү. Жыйынтыгында азыр өкмөттүн тийиштүү токтом долбоору мен ойлойм жакын атада чыгат. Бул жерде ошол инфляцияны эске алуу менен кайрадан перерасчет жүргүзүлүп эсептелет деп ошол нормалар кабыл алынып атат. Жыйын учурунда эл өкүлдөрүн кызыктырган дагы бир көйгөйлүү маселе министрликтин балансына кирбеген ички жолдордун абалы болду. Жети Үгүз районунан айылдык кеңештин депутаттары кайрылып атышат. Богатыровка айылы эң акыркы айылдардын бири. Трассадан 15 километр аралыкта алыс жайгашкан. Транспорт жана коммуникация министрлигине караштуу Богатыровка Кабак жана Богатыровка Липинка автоунаа жолдорунун абалдары абдан начар. Элдин бүт жашоосу ушул жолдор менен байланыштуу болгондуктан 2026 жылдын иш планына киргизилгенби? Бир карап бересиздер. Жыйынтыгында комитет мүчөлөрү министрликтин автомобиль жана ички жолдордун абалы тууралуу маалыматын эске алды. Социалдык төлөмдөрдүн өз убагында берилиши мыйзам менен корголот. Бул боюнча мыйзам долбоору Жогорку кеңештин тармактык комитети тарабынан жактырылды. Жаңы демилге эмгек акы, пенсия, жөлөк пул жана стипендиялардын кечиктирилбей берилишин шарттайт. Кыргызстанда эмгек акы, пенсия, жөлөк пул жана стипендия сыяктуу социалдык төлөмдөрдү өз убагында берүүгө байланышкан мыйзамдык талаптарды күчөтүү сунушталууда. Бул маселе Жогорку кеңештин сот укук маселелери, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин жыйынында каралды. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңештин жыйын алышында ушул мыйзам долбоорун кароодо Документке ылайык социалдык төлөмдөрдү 5 күндөн ашык кечиктирген учурда алуучуларга инфляциянын расмий деңгээлин эске алуу менен компенсация төлөнөт. Мындан тышкары ар бир кечиккен күн үчүн төлөнбөй калган сумманын 0,15% өлчөмүндө туум эсептелет. Зыяндын ордун толтуруу суммалары анын ичинде бир жолку берилүүчү жөлөк пул төлөнбөй калганда белгиленген мөөнөттө иш берүү же ар бир мөөнөттө өткөн күн үчүн зыяндын ордун толтуруунун төлөнбөгөн суммасынын 0,15% өлчөмүндө туум төлөөгө милдеттүү. Талкуу учурунда депутаттар мыйзам долбоорунун демилгечилерине суроолорун узатып, сунуш пикирлерин ортого салышты. Например, начисление пени не освобождает ли это от ответственности должностных лиц, от административной ответственности? Тоже непонятно, да, в законе? Вот таких вопросов много, да? Я думаю, ко второму чтению надо вот это все как бы добавиться, привести соответствие, а в целом закон мы поддерживаем. Жаңы тартип пенсияларга, мамлекеттик жөлөк пулдарга, стипендияларга жана башка социалдык төлөмдөргө бирдей колдонулат. Если есть возможность, я думаю, что надо, если мы вносим изменения, надо четко сформулировать и предусмотреть ответственность не просто за нецелевое использование, а вообще за невыплату, в общем и в целом, за несвоевременную выплату заработной платы, пенсии, пособий и иных социальных выплат. Демилге социалдык төлөмдөрдүн өз убагында берилишин камсыздоого, жарандардын укуктарын коргоого жана мамлекеттик органдардын жоопкерчилигин күчөтүүгө багытталган. Жыйын соңунда мыйзам долбоорунун концепциясы комитет тарабынан жактырылды. Кыргызстанда жашы жетелектерди, карыларды жана майыптыгы бар адамдарды тилемчиликке тарткандарга 20 000 сомго чейин айып пул салуу демилгеленди. Мыйзам долбооруна ылайык кайыр сурагандардын артында туруп пайда көргөндөр коомдук жумуштарга тартылышы мүмкүн. Кененирээк тармактык комитеттин отурумунан көрө аласыздар. Жашы жетелек балдарды, карыларды, майыптыгы бар жана психологиялык жактан оорулуу адамдарды тилемчиликке тарткандарга 20 000 сомго чейин айып пул салынышы мүмкүн. Мындай кадам менен коомдук жайлардагы тажатма кайрычылыктын деңгээлин төмөндөтүү каралууда. Айып пулдун бүгүнкү долбоорго 200 эсептик өлчөм деп атабыз, бул 20 000 сомго чейин. Бирок бул так сумма эмес, бул долбоордо жазылган. Биздин мыйзам чыгаруу органдарынын депутаттары да өздөрүнүн сунуштарын айтса азайышы мүмкүн, көбөйүшү да мүмкүн. Бул эми концепциясы, анан экинчи окууга чейин дагы долбоор боюнча көптөгөн иш-чаралар жүрүп баштайт. Коомдук иштерге да тартуу бар бизде. 20 саат, 30 саатка чейин коомдук иштерге тартуу дегендер бар. Эми долбоордун
кодекске киргизип аткан санкциялар өзгөрүшү да мүмкүн. Акыркы убакта Бишкек жана Ош шаарларында тилемчилик фактыларынын өсүшү жергиликтүү тургундардын жана айдоочулардын катуу нааразычылыгын жаратты. Өзгөчө жол боюнда, айрыкча светофорлордо жана унаа токтоткон жерлерде кайры сурагандар кырсык коркунучун күчөтүүдө. Бар эле убакта сиздер ал жерде карап тура албайсыздар да. Ошол эмелер шоферлордо маалыматты берсе, кайсы жерде ушундай тартипти бузгандар турат. Жолдун коопсуздугунда 102 кызматы бар. 102 кызматына түшөр менен ошо биздин соответствующийларга сразу маалыматтар жетет. Жолдун ортосунда турса, биздин ОПСМ кызматкерлери барып жолдон алып барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп берүүдө да азыркы кезде. Штраф сала албайбыз, жокко тарта албайбыз. Мыйзам күчүнө киргенден кийин бизде толук кандуу иштөөгө мүмкүнчүлүгүбүз болот. Демилгеленип жаткан мыйзам долбоору чет өлкөлөрдөн кирип, кайрычылык менен алектенгендерге да тиешелүү. Эгер башка мамлекеттин жараны тилемчилик менен кармалса, ага укуктук баа берилип, 2 жылга чейин өлкөдөн депортация кылынат. Ушундай уюшкан топтор бар, үстүндө жакшы эле жарандар бар. Ошолор боюнча да бир катуу чара колдонсоңуздар жакшы болот эле. Бизде маалыматтар бар, көбүнчө кошуна мамлекеттен келген кайрычылар деп айтат. Жүрөт деп айтышат да. Чет өлкөлүк жарандар деген ушундай каламдарга барган болсо, анда биз экинчи жол кайталанып турган болсо, анда чет өлкө биздин Кыргызстан өлкөсүнө чыгарып жиберебиз. Андан тышкары учурда социалдык тармактар аркылуу да жалган маалымат таратып, элден жардам сурап жан баккандар арбыда. Бизде азыр социалдык баракчалар абдан өнүгүп аткан заман. Социалдык баракчалар аркылуу да башка бир адамдардын сүрөттөрүн коюп алып тилимчилик кылгандар да бар да. Ушул боюнча кандайдыр бир иш-чаралар аткарылат атабы, механизмдер ушуларды жоюу боюнча. Эми азырдын мыйзам күчүнө кире турган болсо, алардын үстүндө дагы биз чараларды көрөбүз. Мисалы, улгайган жарандар, психикасы ооруган жана бузулган адамдардынчы ошол жерде опекун деген сөздү же ошо тиешелүү кишилер төлөп берет дегенди кошуп койсо болобу? Анткени 200 эсептик көрсөткүч өлчөмү бул абдан чоң. Тилемчиликке тарткан адамдардын үстүнөн биз чара көрөбүз. Жыйынтыгында комитет мүчөлөрү аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп берди. Мамлекеттик сыйлыктардын тагыраагы орден медальдардын санын кескин кыскартуу каралды. Жаңы мыйзам долбооруна ылайык 46 сыйлыктын 20сы гана калышы мүмкүн. Эмне үчүн депутаттар эл мугалимин наамын коргоп жатышат жана баатыр эне орденин алуудагы тоскоолдуктар качан жоюлат? Парламенттеги кызуу талкууга азыр токтолобуз. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат системасынын бюрократиядан арылтуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында иштелип чыкты жана мамлекеттик сыйлыктардын системасын оптималдаштырууга, сыйлоо системасын тартипке салып, анын ачык жана түшүнүктүү кылууга багытталган. Министрлер кабинети мамлекеттик сыйлыктар, ардактуу наамдар жана мамлекеттик сыйакылар тууралуу мыйзамдын жаңы редакциясынын долбоорун сунуштады. Ага ылайык бир катар мамлекеттик сыйлыктар кыскартылат, айрымдары өкмөттүн карамагына берилет. Көп нерсе болсо дагы баркы өмөт түшүп кетет эмеспи? Ошон үчүн акыркы карап көрсөк, эң көп эле алынган сыйлыктар бул ардак грамота экен. Ардак грамотаны дагы биз алып атабыз мамлекеттик сыйлыктардан. И жанагы эмгек сиңирген деген ардак наам. Элдик артист болуш үчүн милдеттүү түрдө алар отличник культураны алышат да. Аны министрлик берет. Экинчи баскычтагы бул эмгек сиңиргенди министрлер кабинети берсе, а элдикти президент берсе, биз ошол тура деген ойдо болуп атабыз да. Баскычтарга бөлүп атабыз да, мындай логикага. Мыйзам долбоору жогорку кеңеште биринчи окууда каралды. Ага ылайык 46 мамлекеттик сыйлык кыскартылып, 20сы гана калат. Айрым ордендерди жана ардактуу наамдарды системадан алып салуу сунушталууда. Эл өкүлдөрү негизинен жаңы документтин концепциясын колдоого алышты. Награда, званиялердичи, сыйлыктарды иретке келтире турган бир убакыт келди го деп ойлойм. Качантан бери могу тырмакчадагы аксакал, көксакал, академик, ар кандай заслуженныйлар чынында заслуженный эместер. Ошол эле юридический сферада биз билебиз. Бала чакасына чейин до сих пор спецполиклиникаларда да башка артыкчылыктар менен жүрөт. Менимче кыскартыш керек максималдуу түрдө. Статистикалык маалыматтарга ылайык, акыркы 15 жыл ичинде 1034 мамлекеттик сыйлык, 2837 ардак грамота жана 2215 ардак наам берилген. Ал эми 1992 жылдан бери баатыр эне ордени менен сыйлангандардын саны 40 миңге жакындаган. Бирок депутат Гүлшаркан Култаеванын айтымында айрым тоскоолдуктардан улам орден ала албай жүргөн аялдар дагы деле бар.
Канча деген биздин батирендерибиз ушул жүздөп саналат батирендер намын ала албаганына. Ошондуктан мен ушул мыйзам долбооруна мен ошол өтүнүчтү жергиликтүү органдардагы андан сырткары мына өзү батирени өзү дагы бериш керек деген бир норманы киргизүүнү мен сунуштап жатам. Депутат Токтобөбө Ашымбаева эл мугалими наамын кайра кайтарууну сунуштады. Бул наам 2001 жылдан тартып мугалимдерге жана окутуучуларга берилчү. 2017 жылга чейин аны 25 педагог алган. Азыр алардын 7 гана тирүү. Бул наам буга чейин болуп келген. Эң чоң сектор болгон билим берүү системасындагы эл Кыргыз Республикасынын эл мугалими деген наамды кайтаруу маселесинде сунушубузду беребиз. Бир катар депутаттар экинчи категориядагы эмгек сиңирген ардак наамын алып салуу маселеси боюнча өз пикирлерин билдиришти. Эл өкүлү Гүлнара Батырова калктын саламаттыгын сактоо үчүн эмгектенген дарыгерлерге кайсыл сыйлык берилет деген суроону көтөрдү. Саламаттык сактоо тармагындагы кызматкерлер үчүн 2 мамлекеттик сыйлык бар эле. Бул биринчиси Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери, экинчиси Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген медицина кызматкери деген. Азыркы келип аткан мыйзам долбоорунда ушу саламаттык сактоо жөнүндө бир да сөз жок да. Мен карап чыктым да, бул Кыргыз Республикасынын жаратманында дагы, Кыргыз Республикасынын сыймыгында кайсынысына бере турган болсо саламаттык сактоо тармагы жөнүндө жок да. Экинчи окууга чейин ушу саламаттык сактоо тармагындагы мамлекеттик сыйлыктарга бир көңүл буруп карап коюңуздарды өтүнөм. Жыйынтыгында депутаттардын сунуш пикирлерин эске алып, мыйзам долбоорун экинчи окууга чейин окумуштуулар менен кошумча талкуу өткөрүү тыянагына келишти. Жалпысынан мамлекеттик сыйлыктардын санын кыскартуу, алардын баркын көтөрүү жана системаны тартипке келтирүү максатын көздөйт. Ошентип мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Ушу менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыкты. Парламенттеги маанилүү өзгөрүүлөр тууралуу маалыматты сиздерге жеткирдик. Эгерде толук кабардар болууну кааласаңыздар, биздин кеңешке же сайтыбызды окууга жана YouTube, Facebook, Instagram баракчабызга катталууга чакырабыз. Бул программа Жогорку кеңештин басма сөз кызматы тарабынан даярдалып, сиздерге мен Жылдыз Жолдошбаева сунуштадым. Эфир аркылуу амандашканга чейин саламатта калыңыздар.